Salamatçılar böböktөр. Gel böbөгüm жомоқ деген уктурубуздан Япон элинин деңиздин суусу эмнеге туздуу деген жомогуну касыңар. Илгери өткөн заманда эки бир тууган болуптур. Улуусу бардар турса кичүүсү жакыр турчу экен. Анан антип-минтип жаңы жыл жакындап калыптыр. Кичүүсүнүн жаңы жылды тосуу үчүн бир табак күрүчү да жок болгондуктан агасынан күрүч сурап барыптыр. Агасы болсо каардуу кара ниет адам экен. Көп акчасы, анан көп күрүчү болгонуна карабай, тууганына бир табакта күрүч бербей коет. Кичүүсү үйүнө капа болуп баратып, жолдон аксакалдуу карыяга жолугат. Карыяга болгон окуяны айтат. Балам, сен ага капа болбо, мен сага арпа нан берем. Аны алып токойдогу үңкүргө бар. Ал жерде эргежелдер жашайт. Нандаларга берсең, алар сага алтын, анан күмүш беришет. Аларды такыр алба, бир нерсе берели. Каалаганыңды айт деп сенден сурайт. Ошондо таш жаргылчагын сурап ал, балам. Ошентип карыя айткандай болот. Эргежелдер алтын, күмүш, асыл таштардын сунуштаганына карабай, жаргылчакты гана сурап алат. Жаргылчак биздин эң негизги байлыгыбыз. Макул, берели. Кармак ичинен оңго бурасаң каалаганың орундалат, солго бурасаң токтойт. Ошентип эргежелдер макул болот. Кубанган жигит үйүнө барат. Күрүч каалайм, көп күрүчүм болсун. Тегирменден күрүч ага баштайт. Сол тарабын бураганда токтоп калат. Жубай экөө таң атканча үй, буюм, мал, акча, асыл таштардын барын сурап алышат. Кечинде досторун чакырып дасторкон жайышат. Агасы алар мынча байлыкты кайдан алганын билгиси келип, аңдый баштайт. Бир күнү колуна жаргылчак алган иниси мындай деп сүйлөп жатканын угат. Таттуу каалайм. Аңгыча айланага таттуу жайнап кетет. Агасы инисинин жаргылчагын уурдап, дарыянын жээгиндеги кайыгына түшөт. Бир аралга барып каалаган нерсесин алгысы келет. Кайыктын калагын тартып жатып курсак ачат. Жанындагы нанды, жумуртканы чыгарат, бирок тузду алууну унутуп калган экен. Жаргылчак оюна келип, айлантып, анан туз каалайм деп сурайт. Тегирменден туз ага баштайт. Кантип токтотууну билбей далдырап калат теге. Кыска вакытта кайыгы тузга толуп калат. Жаргылчактын сабын солго бураганды билбейт. Туз болсо ага берет. Токтобой ага бергендиктен деңиздин суусу ошондон баштап балдар туздуу болуп калган дешет. Азыркы уга турган венгер жомогу мышык менен өрдөктүн достугу деп аталат. Бир заманда чоң токойдун четинде чакан там бар экен. Ал там кичинекей көрүнгөнү менен чоң бакчасы бар эле. Бакчанын чоңдугун ушундан билгиле. Өрдөк аны айланып чыгуу үчүн эртең менен жолго чыкса, кечинде араң жетчү экен. Бир күнү өрдөк бакчаны айлануу үчүн эртелеп жолго чыгат. Бир гана кемчилдиги жанында тууганы, досу жок. Жолдон ал мурут дарагынын астында олтурган мышыкка жолугат. Мяу. Кузманду таң менен өрдөк, сен жалгызсыңбы? Мяу. Кой. Мен да жалгызмын. Кор. Бирок буга таң каларлык эч нерсе жок. Адатта мышыктар жалгыз болушат. Бирок өрдөктүн жалгыз жүргөнүн биринчи жолу көрүп жаттым. Мяу. Кор. Мен жалгызмын, сени менен дос болсом болобу? Мяу. Ооба, кел бакчаны чогуу айланалы. Болот. Кор. Сууга да чогуу сүзөбүз, Мяу, сүзөбүзбү? Мен сүзгөндү билбейм, сууну да көп жактыра бербейм. Мяу. Кор, оңой, канаттарыңды чырпып, пардалуу буттарыңды кыймылдатасың. Мяу, менин канатымда пардалуу бутум да жок. Эгер кааласаңдар ага чыгабыз. Бул абдан
kızıktуу oyun. Men darакка чыга албайм. Тырмактарым да жок. Эки кичинекей жандык бири-биринен айырмалуу экендиктерин билип калышат. Бир маалда аларды көздөй чуркап келе жаткан итти көрөт. Экөө тең коркуп бири-бирин кучакташат. Ит алардын жанынан чуркап өтүп кетет. Кор. Мен даракка чыга албайм. Сен сууда сүзө албайсың. Бирок корккон кезде бири-бирибизге желек бола алат экенбиз. Демек экөөбүз эң жакын досторбуз. Айырмабыз болсо ортобуздагы мамилени суутпайт я. Кандай дейсиң, я мушике? Мяу, биз жакын дос боло алабыз. Экөөбүз жер бакчаны чогуу айланалы. Ошентип өрдөк менен мышык бакчаны чогуу айланышат, оюн курушат балдар. Карышкыр менен түлкү француз жомогу. Түлкү чоң газды кармап алып, ачып отурган балдарын алып баратып карышкырга жолугуп калат. Ой, газды мага бер. Түлкүнүн балдарынын ачка отурганы менен карышкырдын иши жок. Ошентип ал газды алат да түлкүнү кууп жиберет. Түлкү ага аябай ачууланат. Шашпа, бир күн өчүмдү алам, өзүм ант берем. Түлкү бир күнү дарыянын жээгинде бир балык кармап алып жеп жатат. Чоң балыктын куйругу гана калганда карышкыр алыстан көрүнөт. Карышкыр түлкүдөн балыктын куйругун тартып алат. Анда түлкү өч алуу убагы келди деп ойлойт да карышкырга кайрылат. Кааласаң, мындан да чоңураак балык кармайлы? Кантип кармайбыз? Мен балык кармаганды билбейм да. Ал оңой эле. Бир себет жана бир аз жип болсо жетет. Сен аны тап, анан калганын мага кой. Карышкыр жакын жердеги кыштактан себет менен жип таап келет. Түлкү жиптин бир үчүн себетке, экинчи үчүн карышкырдын куйругуна байлайт. Эми дарыяга киребиз, сен алдыга бас. Мен артыңан куйругум менен балыктарды себетти көздөй куймун. Деңизден чыккандан кийин балыктарды бөлүшүп алабыз. Бирок сен суунун ичинде жүргөндө артыңа такыр караба. Антсең балыктар чоочуп кетет, баары качып кетет. Карышкыр макул болуп сууга кирет. Карышкыр алдыда, түлкү болсо артта куйругун бир бул жакка, бир тигил жакка шыйпаңдатмыш болуп, себетке суунун астындагы таштарды толтура берет. Себет барган сайын оорлошо баштайт. Дарыянын ортосуна келгенде оорлошуп карышкыр араң тартып калат. Түлкү досум, себетти болду окшойт. Экөөбүзгө жетет ушул балык болду го. Каке, күтө тур. Мен жээктен бир кап таап келейин да себетти бошотоюн. Анан карышкырды куйругуна себет байлаган бойдон таштап коет. Өзү чуркап айылга барат. Малыңардын душманы карышкыр дарыянын ортосунда турат. Эл журт, уктуңарбы? Кыштактын эли кыйкыра баштайт. Кыштактын эли союлдарын алып, дарыянын ортосундагы карышкырды көздөй жөнөйт. Ошентип карышкыр кармалып калат.